15 миңден ашык калкы бар чек ара менен жайгашкан Жалал-Абад областына караштуу Алабука районунун 1-Май айыл аймагында турабыз. Анда эмесе биз берүүбүздү баштадык. Саламатсыздарбы? Биздин 1-Май айылдык аймагы райондун борборунан 53 чакырым алыста турган Өзбекстан Республикасынын 2 району менен чек аралаш жайгашкан айылдык аймак болуп саналат. Аймагыбыз шарты катаал, айрыкча сууга суу тартыш жарым чөл алшакта жайгашкан айылдык аймак болуп саналат. Элибиздин негизги киреше булагы болуп бизде мал чарбачылыгы, дыйканчылык жана ошондой эле акыркы мезгилдерде аймагыбызда жакшы жолго коюлуп жаткан өнөр жай өндүрүү багытында биздин элибиз эмгектенип тиричилигин көрүп келатат. Аймагыбызда 8 айыл бар. 8 айылда 17 миңден ашуун калк жашап келатат. Айыл өкмөтү 2023 жылга чейинки аралыкта мамлекеттик дотацияда болуп келген. Кийин 2023 жылдан тартып биздин 1-Май айылдык аймагында экономикалык проекттер, экономикалык долбоорлор ишке ашырылып, ошол эле бир топ токтоп турган өнөр жай ишканалары жанданып, ошол эле учурда тоо-кен казуу ишканалары ишин баштаганына байланыштуу биздин айылдык аймак бүгүнкү күндө дотациядан чыгып, жергиликтүү бюджеттик көлөмү 70 миллион сомго чукул каражатты түзөт. Жанашыр чек арада жайгашкан ынтымак участкасында улуттук оюндарды традициялуу спортту жайылтуу максатында этно-маданий спорттук комплекс куруп атабыз. Бүгүнкү күндө биринчи этабынын курулушун аягына чыгардык. Ал жерде жаштар үчүн спорттун волейбол, кичи футбол түрлөрү менен ошол эле учурда улуттук оюндарды менен таанышуу, улуттук оюндарды өркүндөтүү максатында иштер алынып барылат. Ал долбоорду ишке ашыруу максатында биздин айылдык аймактын жергиликтүү бюджетинен 4 миллион сомго чукул каражат биринчи этап үчүн ажыратып берилип, Кудай буйруса жакын эле пайдаланууга беребиз. Мындан сырткары биздин аймактын негизги маселелери бул ички жолдор. Өзүңүздөр билесиздер, ички жолдорду өткөн жылы 3 чакырымга жакын асфальттап пайдаланууга бердик. Бирок дагы деле болсо аймагыбызда асфальтталбаган жолдордун көлөмү аябай көп. Ошондуктан биз ушул ички жолдорду дайыма оң абалда кармактоо максатында Жалал-Абад областык өнүктүрүү фондуна атайын долбоор жазып, кайрылып бара жаткан долбоорубузду коргоп дегендей 14 миллион сомго чукул каражатка 2 атайын техниканы сатып алганбыз. Булар автогрейдер. Бүгүнкү күндө эми жакшы кызмат кылып атат. Сууга суу үзгүлтүккө учурап калган маалда таза суу менен камсыздоо максатында атайын суу тартуучу унаа сатылып алынган. Бул дагы областтык өнүктүрүү фонду жана жергиликтүү бюджет эсебинен сатылып алынып, бүгүнкү күндө элге кызмат кылып атат. Албетте элибиз мал кемтиктүү эл болгондон кийин бизде мал чарбачылыгына жергиликтүү деңгээлде бир кам көрөлү, ушул алдын алалы, малдын башын эле көбөйтө бербестен асыл тукум малды көбөйтөлү деген изги максат менен арыстын ПРЖ 2 долбоорун атайын долбоор жазып ветеринардык клиниканы пайдаланууга берген турабыз. Бул клиникага Арис тарабынан 3 миллион сом тегерегинде каражат берилди. Андан сырткары 2 миллион сомдон ашуун каражатты биз жергиликтүү бюджеттен ажыратып, ушу 5 миллион сомдон бир аз ашат. Ошол каражатта ветеринардык клиника заманбап, өзүңүздөр таанышып көрдүңүздөр, заманбап ветеринардык клиника ошол учурда ичимдиги жабдуулар менен кошо алып пайдаланууга берген турабыз. Ошол жерде ар түрдүү ветеринардык багыттагы адистер жумуш менен камсыз болушуп, малды асылдандыруу, малды дарылоо, ар кандай эпизоотиялык кырдаалдардын алдын алуу максатында иштерди алып барышат. Шартыбыз алыс аймак болгондугуна байланыштуу көпчүлүк кызматтарды биз жергиликтүү деңгээлде уюштурууга муктаждык чоң. Себеби 50 чакырым алыстыкка элибиз барып денсоолугуна байланыштуу көйгөйлөргө барганга бир аз жол алыстык бар. Ошондуктан өткөн жылы Саламат сактоо министрлиги менен биргеликте 1-Май айылдык аймагында тез жардам кызматына чалдык. Бир пикирге келгенбиз.
Биз ошол жерден атайын имаратты капиталдык көмөктөрдөн чыгардык. Анын ичине зарыл жабдууларды баарын алып келип бүгүнкү күндө тез аранын ичинде ушул 1 март кабылды ачылышын өткөрөбүз. Ал жерде 2 бригадалуу тез жардам кызматы иштеп, күнү түнү элдин саламаттыгы менен алек болот. УЗИ, ЭКГ аппараттарын ошондой учурда атайын реанимациялык тез жардам унаасын алып келип, бүгүнкү күндө элибизге кызмат кылып атат. Ойлойм, биз калктын саламаттыгына канчалык кам көргөн сайын биз эртең келечекке болгон кадамыбыз ишенимдүү боло баштайт да. Аймагыбыздагы негизги маселелердин бири бул билим берүү тармагы. Билим берүү тармагында бизде 8 мектеп болгон болсо, 8 мектептин бирөө гана типтүү мектеп болгон. Бул Айыртам айылында Мадалы Бекбатына мектеп типтүү курулуп, калган мектептердин баардыгы ашарак база менен курулуп, акыркы жылдарда балдарды окутууга кооптуу абал жаралып калды. Бул Ажек айылында мектеп, Жаңышар айылындагы мектеп, ошол учурда Карыөңкүр айылындагы орто мектептердин имараттары авариялык абалга келтиргенге байланыштуу бүгүнкү күндө биздин айылдар аймакта 3 мектептин курулушу жүрүп атат. Алардын экөөсү республикалык бюджеттен каржыланып, бул Ажек орто мектеби 230 орунду, ошол учурда 150 орунду Жаңышар орто мектеби бүгүнкү күндө толук кандуу иштер аягына чыгып, айрым бир спорттук зал сыяктуу жерлердеги кемчиликтерин оңдоп түзөп атышат. Буюрса бул мектептерди биз ушул окуу жылдын аягына чыгарбастан пайдаланууга беребиз. Ал эми Карыөңкүр айылындагы мектеп бул жергиликтүү бюджеттен жана райондук өнүктүрүү фондунан жалпы суммасы 53 миллион сомго курулуп атат. Ал мектепке быйыл акыркы транш каражаты 20 миллион сом акча ажыратылып берилди. Буюрса 1-сентябрга биз Карыөңкүр айылындагы окуучуларды жаңы мектепке киргизебиз. Эми чек арадагы айыл, биздин айылдардын көпчүлүгү чек арада жайгашкандыгына байланыштуу, бул албетте көп учурда ар кандай уурулук, ар кандай кылмыштуулуктун алдын алуу максатында өзүңүздөр байкагандай көчөлөрдө атайын камераларды орнотуу, борбордук көчөлөрдө, социалдык имараттарда баардык жерлерде видеокамераларды орнотуп чыккандан сырткары түпкү жарыктандырууларга көбүрөөк маани берип атабыз. Өткөн жылы ушул Айыртам айылында 1 чакырым, Жаңышар айылында жарым чакырымдан ашык алыстарда түпкү жарыктандырууларды орнотуп бердик. Быйылкы жылы дагы бизде бир топ орчундуу маселелерди чечүү үстүндө иштеп атабыз. Булар айланып эле ошол ички жолдор маселеси. Быйылкы жылы 3 чакырым жол асфальттоону пландап атабыз. Жаңышар айылыбызды, чек арадагы айылды түп тамырынан суу менен суу маселесин түп тамырынан чечели деген буга чейин 70%, 80% болуп келген. Биз түп тамырынан ушу бирөтүлүү суу маселесин чечели деген оюбуз бар. Биздин айылдык аймакта экономиканы өнүктүрүп кетүү, экономиканы бакубат акыбалга алып келүү боюнча 2030 жылга чейин стратегиялык планыбыз кабыл алынган.